платы бизге кымбат болуп атат да. Биз эми жеңил машинаны өтөбүз 200 сомдон кымбат. 50 сомдон эле кылып койсо, ишин актайт эле. Өзү 14 эле километр жер да. Ошого аябай эле нааразыбыз. Же болбосо бир тарабын алса, бир тарабын барып кел айтып, ошо чегин көргөзүп өтүп кете турган кылсак анда жакшы болмок да. Кыргызстанда алгачкы акы төлөнүү үчүн каттам катары курулган Өзгөн шаарындагы жаңы жолго айдоочулар унаасынын түрүнө карап 200 сомдон 700 сомго чейин төлөп каттап жатышат. Бул сумма айдоочулар арасында нааразычылыкты жаратууда. Алардын айтымында жол акысы кымбат болгондуктан унаалар мурдагыдай эле маршрут менен каттап, жаңы жолдон жүргөндөрдүн саны аз. Азыр көпчүлүгү ошо акча маселеси боюнча ал жака бурулбай атат го дейм. Кымбатташып атат да? Кымбаттап атышат да. Мисалы КАМАЗ айдагандар деле, булар деле шопурлар айлыкка иштейт алар деле. Алар деле маркасы айтат да, мен чатагым жок, каласаң ояка бур, каласаң арак менен өт деп коет да хозяйыны, КАМАЗдын делечи. Ошон үчүн ал деле өзүнүн чөнтөгүнө акча кереги үчүн бул жака сала берет да. Дагы деле пробка болгондо болот. КАМАЗдын баары мынаяка бурулуп алат, узундан узун болуп туруп алат, өтө албайсың. Өзү негизи бул жолдун максаты бул Өзгөндөгү тыгынды жоюу болгондо биринчи максат. Анан ошо эми баары бир тыгын болуп атат да дагы деле Өзгөндөчү. Бирок жакшы жол түшкөн. Эми кичине арзандатса элге жакшы болот эле. Тыгында жоюлуп элдер акчадан кызганбай каттап калабы эле деген үмүт да. Ошондой эле айдоочулар ар бир каттаган каттам үчүн акы төлөп жаткандарынан нааразы болушууда. Алар жүргүнчүлөр макул болбогондуктан жол акысында көтөрүү мүмкүн эмес дешет. Айрым учурда жүргүнчүлөр унаанын жол акысын өз чөнтөгүнөн төлөп, кыска жол менен өтүүнү туура көрсө, кээде ортодон акча чогултуп өтүүгө туура келип жатканын билдиришти. Жол кыра көтөрүлбөй эле, жол кыра баягы эле жол кыра да бул. Элдерди салып алып, жерге барып 50 сомдон чыгар, эми 200 сомдон неметейли десең жаман көрөт да элдер. 4 адам салып барып 50 сомдон чыгаргыла, платный жолго салайлы десең жаман көрөт. Өзүң көрөп эле өтөсүңөр. Элге 1 сом деле кымбат да негизи. Бир тарабын алса жакшы болмок да, мисалы 200 сом жеңил машинада отпайбы? Ол буягын өтсөң деле 200 сом, кайра жарым саат, 1 саатта 10 мүнөттөн кийин өтсөң деле 200 сом төлөйсүң да. Анан жол кыраны көтөрөйүн десең, эл көтөрбөйт. Просто элдер эми анча-мынчалар клиенттерибиз өзүнүн чөнтөгүнөн кошуп ийгендери салып ийип атат. Анан болбосо айланып атышат ошого каттаган таксилер ошондо. 200 сомду биз клиенттер менен ортодон бөлүп атабыз. Алар 100 сом чыгарат, мен 100 сом чыгарам. Таксилер кел айтып атат. Атым Жумабай. Карагал жакта. Клиенттерге айтат, пробкага сала берейинби же мияка өзүңүздөр төлөйсүздөр деп, айла жок, пробкага салдырбай клиенттер өздөрү төлөп атат аяка. Ошонун жок дегенде бир жагына алса жакшы болмок да. Айдоочулар жол тыгындын алдын алган кошумча жолдордун кереги экенин белгилеп, алардын санын көбөйтүү керектигин айтышууда. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрүнөн жол төлөмүн арзандатуу маселесин кайра карап чыгууну сунушташууда. Бирок жол акысы учурда да ыңгайлуу деген айдоочуларда жок эмес. Убакыттан утат, жакшы жол, тегиз. Эң негизгиси тыгын аз. Ошол мен үчүн жакшы эле деп ойлойм. Ошол эле. Кымбат эмес? Кымбат эмес. Жакшы 200 сом деген эмне? Бул бизде Кыргызстанда негизи биринчи болуп атат. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Башка өлкөлөрдө бар да. Мисалы Держава, Россияда бар, Казакстанда бар. Аларга салыштырмалуу арзан. Ошол эле менин максатым. Жакын экен, эми Өзгөнгө келчекти мисалы Куршапка жетет экенсиң. Анан эми акчасы сал кымбатыраак экен да, акчасы жок дегенде бияка 100 сом, кайтып обратно 100 сом болгондо да жакшы болмок. Элдер ошондой эле айтып атышат. Мисалга Жалал-Абадка, Бишкек баары ушул жол менен өтөт да. Ошон үчүн кичине арзандатып берсе, ушаны эле салат да. Мисалы азыр мен өткөндө мисалга деле бирин серим, 3 машина, 2 машина эле встречный болбосо өтпөйт да көпчү. Ошого болот. Ошон кичине арзандатып берсе, ошо жакшы болот. Иностранный номерлерге ошонун ценасын кымбат кылса жараша берет эле. Анан мына кыргыз элине 50 сомдон кылса, жеңил машинага, грузовой машинага 200 сом кылса, ошол выгодный да. Ошол элди кыйнабай. Өзгөн шаарын айланып өткөн өлкөдөгү алгачкы акылуу жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзөт. Жолго 200 жана 97 метр болгон 2 көпүрө салынган. Аталган жолдун ачылышы 6 декабрда Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн. 2024 январь айында Өзгөн районунун администрациясы тез жол жана жага алмай компаниялары менен Өзгөн шаарын айланып өтө турган жол салуу үчүн келишим түзүп, долбоордун наркын 29 миллион доллар деп баалаган. Өкмөт менен жолду салган компания 49 жылга келишим түзгөн.
Өткөн жылдын октябрында иликтөөчү журналист Болот Темиров УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын Ош облусунун Өзгөн шаарындагы биринчи акы төлөнүүчү айланма жолдун курулушу менен байланышы бар экенин билдирген. Президент 2 октябрда Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде Ташиевдин уулу Таймурас Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушуна катышып жатканын тастыктаган. Садыр Жапаров Таймураска рахмат айтууга чакырып, алардын сунушуна башка бир дагы компания жооп кайтарбаганын билдирди. Жапаров муну айланма жол долбоору өзүн акташы көп убакытты талап кылары менен байланыштырган. Ошондой эле ал мамлекет башка жолдорду да жеке жактарга берүүгө даяр экенин кошумчалаган. Жолдун ачылышында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев бул долбоордон чыкканын жарыялаган.